ошол эле учурда бир сутка ичинде 2714 лабораториялык материал келип лабораторияларга түшкөн. Ошонун 2207си толугу менен иштелип чыкты. Ошол лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыгы менен деген ушу өткөн суткада COVID-19 инфекциясы лабораториялык жол менен тастыкталган 37 учуру дагы табылып каттоого алынды. Бишкек шаарынан 6 учур табылды. Нарын областында 21 учур табылып атат. Ош областында 6 учур. Жана Солилецтен келгендерден дагы лабораториялык иштер жүрүп, дагы бир учуру чыкты. Санкт-Петербургдан келген дагы бизден жарандарыбыз бар билесиздер. Алардын арасынан дагы ошо текшерүүдө дагы 3 учур катталып атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө жалпысынан 1350 COVID-19 инфекциясы лабораториялык жол менен тастыкталган учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад областында 155, Ош областында 203 болду, Ош шаарында 132, Чүй областында 108, Бишкек шаарында 348, Баткен областында 25, Нарын областында 242, Ыскөл областында 14, Солилецтен келгендердин арасынан табылган учурлар 105ке барды. Санкт-Петербургдан 18 бизден жаран ошол жугузуп алгандыгы белгилүү болду.